Музейдин ачылыш аземи ушул эле окуу жайдын бүтүрүүчүсү, Гиннестин рекорддор китебине кирген мыкты дарыгер, хирургдун атасы Мамбет Мамакеевдин сөзү менен башталды. Иш чарага келген коноктор музейге баш багып, окуу жайдын тарыхын камтыган сүрөт материалдар менен таанышышты. Жакшылыктын эртелик эч жок дегендей, мына бүгүн ачылып атат, конференция залыбыз ачылып атат, музейибиз ачылып атат. Бул жерде биздин бүт тарых, Морок жерде бүт тарых, мед академиянын тарыхы 39-жылдан берки 80 жылдыгын китеп чыккан, өзүнчө китеп чыкты. Кандай мына геройлор, Кыргызстандын геройлору могу жерде турат, мына турат. Канча заслуженный врач. Ачылыш аземдин экинчи бөлүгү окуу жайдын студенттери тарабынан даярдалган концерттик программа менен коштолду. Ошондой эле академияны бүтүргөн дарыгерлер жана вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева Кыргыз мамлекеттик медициналык академияда эмгектенген жамаатты куттуктап жатып, медицина тармагындагы бир нече көйгөйлөргө токтолду. Сырттан дагы көп каражат жардам келип жатат. Иштен дагы келген каражаттарды толук ар бир дарыгерге жетиш үчүн бул жагын мен да көзөмөлгө алып жатам. Пандемия менен күрөштө медицина кызматкерлеринин орду чоң. Ал эми адистерди даярдоодо Кыргыз мамлекеттик медициналык академиянын салымы зор экендигин вице-премьер Эльвира Сурабалдиева баса белгиледи. Ал бүгүнкү күндө бул тармактагы мүчүлүштүктөрдү атады. Ошондой эле ал саламаттык сактоо тармагындагы академиктер, профессор, эксперттер биригип, теория менен практиканы айкалыштыруу менен бирге илдет менен күрөшүүгө чакырды. Теория менен практиканы бириктирип туруп биз күрөшүш керекпиз да. Анан региондордо доктурлардын жетишпейт дегендиги жөнүндө бул проблема бар. Бүгүнкү күндө жаш адистерибиз региондорго чыгышпайт. Анткени деген ал жерде жашоо шартын мамлекет түзүп бере элек да. Бул боюнча биз иштеп жатабыз. Белгилей кетсек, окуу жай 1939-жылы Фрунзе шаарында Кыргыз мамлекеттик медициналык институту болуп уюшулган. 43-жылы окуу жайды алгачкы 120 дарыгер бүтүрүп чыккан. 80 жыл ичинде 50 миңден ашуун жогорку даражалуу медициналык адистерди, илимдин докторлорун, кандидаттарын даярдаган. Айнура Жанышева, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.